Саламатсыздарбы? 11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Алдыда Албек Ибраимов Борбор калаанын кайрадан жетектейт. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы депутаттары эски мэрди кызматта калтырды. 4 айдын жыйынтыгы менен СДПК жана Республика ата журт партияларынын айрым эл өкүлдөрү ишке келбей койгондордун сап башында турат. Сүлүктүдөгү шахталарда 2 күн катар менен орун алган кырсыктардан 2 киши каза тапты. Жаңырган кабарларга кезек менен токтолсок. Бишкек шаарынын жаңы мэри болуп Албек Ибраимов шайланды. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүү процессинен кийин жыйынтыкты жарыялап, Албек Ибраимовго 29, ал эми Нурдин Абдылдаевке 12 депутат добуш бергенин билдирди. Жарактан чыккан бюллетендер болгон эмес, 2 эл өкүлү бардыгына тең каршы добуш берди. Комиссия тарабынан бюллетендер жарактуу деп табылган. Ибраимов кызматына киришип жатып, шаарды өнүктүрүү боюнча программаны 90 күнгө жетпей тааныштырарын билдирди. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу журналисттер, бүгүнкү мына Бишкек шаарынын тургундарынын чоң мага артылган ишенимин актаганга даярбыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында өнүккөнгө негиз бар. Ошол себептен биздин программабызга байланыштуу мындан ары ушул жакшы ийгиликтүү иштегенге даярбыз. Мэрлик кызматка Албек Ибраимов шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция тарабынан сунушталган. Анын курамына КСДП, Республика ата журт, Кыргызстан фракциялары кирип 30 депутаттан турат. Кала башчылыгына экинчи талапкер кылып Нурдин Абдылдаевди көрсөткөн азчылыкта жалпы 12 депутат менен Өнүгүү прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары бар. Өз кезегинде жетиштүү добуш топтой албай калган Нурдин Абдылдаев мэриянын алдында Ибраимовду колдоп өткөрүлгөн митингди сынга алды. Канча жылдан бери альтернативдүү шайлоо биринчи шайлоо биринчи болуп атат. Ошону менен биз жана мыйзамдарды изилдеп, жана шаардын регламентин изилдеп боюнча шайлоонун алдында ар бир талапкерлерге 5 мүнөттөн убакыт бериш керек болчу. Анан ушуну бир кайсы себептен талкуулап эле анан сөздү беребиз деп, мен сөздөн качкан жокмун, мен даярмын, өзүм программабыз бар, ал боюнча биз иштегенбиз. Эски жаңы мэр Ибраимов 2016 жылдын 27 февралында кала мэрлигине шайланган. Жалгыз талапкер анда шаардык кеңештеги 45 депутаттын 42синин ишенимине арзыган. Ал мэрликке чейин Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунун президенти, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары, мындан тышкары Дастан ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Бүгүн парламентте Бир Бол саясий партиясынан жаңыдан депутат болгон Дүйшөн Төрөкулов ант берди. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жалпы депутаттардын атынан Төрөкуловго салтанаттуу ант берип, депутаттык ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришүүсү менен куттуктап, анын ишинде ийгиликтерди каалады. Жаңы депутат 1981 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Сабай айылында туулган. Жогорку билимдүү 2009 жылы Баткен университетин машыктыруучу. 2012 жылы юрист статистика боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун мамлекеттик бажы кызматында баштап, кийин Ош шаардык диний тарбия жана спорт комитетин жетектеп турган. Төрөкулов 2016 жылдын 30 декабрында өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон Чолпон Жакупованын ордуна келди. Жакупова 11 декабрда өткөн баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумга каршы пикирин билдирип, баш мыйзам кабыл алынса мандатын тапшырарын жарыялаган. Акыркы 4 айда парламенттин СДПК жана Республика ата журт партияларынын айрым эл өкүлдөрү ишке келбей койгондордун сап башында турат. Мындай иликтөөнү президент коомдук уюму жүргүзгөн. Анда 6 чакырылыштагы депутаттардын жумушка болгон мамилесине талдоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен эксперттер депутаттардын ишмердүүлүгүн баалаган механизм жок деген жыйынтыкка келди. Депутаттар кесиптештеринин арасында парламент отурумдарына катышпай жүргөндөрү бар экенин өздөрү да моюнга алышууда. Кененирээк Адилет Иманбаев айтып берет. Жогорку кеңештин отурумуна жана пленардык жыйындарга депутаттардын катышуу көрсөткүчү коомчулукту жана журналисттерди ар дайым кызыктырып келет. Анткени депутаттардын чыгымдары жана айлык майнасы салык төлөөчүлөрдүн капчыгынан алынат эмеспи. Депутаттар парламенттик отурумдарга жүйөсүз катышпай келгендиги байма-бай эле айтылып келет. Президент коомдук уюмунун жүргүзгөн иликтөөсү көрсөткөндөй, 2016 жылдын акыркы 4 ай ичинде эң көп КСДП фракциясынын өкүлдөрү отурумга катышпай жаткандыгы белгилүү болду. Аталган фракциядан 38 депутат 4 ай ичинде 84 жыйынга себеби жок катышпай койгон.
Первая партия СДПК, у нее самое много мандатов, это 38. Бул маселе боюнча Из них, биринчи получается, орунда эң көп программа мандатка ээ безумно болгон причина КСДП 30, партиясы а по турат. уважительным Аталган причинам партиянын 54. өкүлдөрү Это жүйөсүз было за 30 4 месяца. отурумду калтырышкан. Республикада Экинчиде жок. республика У ата них журт. мандатов Үчүнчүдө 28, Кыргызстан а партиясы жана без 4-нчү уважительной орунда причины Өнүгүү прогулы прогресс партиясы 28. турат. Мыйзамга ылайык отурумдарга жүйөсүз катышпай койгон эл өкүлдөрүнөн жаза катарында айлыгынын 1/10 бөлүгү кармалат. Аталган айыппул депутаттардын квалификациясына жараша 2000 сомдун тегерегинде болот. Эгерде эл өкүлдөрү жогорку кеңештин 30дан ашуун отурумуна келбей турган болсо, анда алар түздөн-түз мандатын тапшырышы талап. При обсуждении опять таких прогульщиков. Негизинен жүйөсүз ишин калтырган депутаттарды спикер жазалашы керек. Бирок иш жүзүндө андай болбой келет. Жазалай турчу айыппулдун да көлөмү аз. Андай акча менен айрым кесиптештерим түштөнүп деле коет. Спикер должен дать указ. Белгилей кетсек, статистикалык маалыматтарга ылайык парламенттик отурумдарга эл өкүлдөрүнүн 25% гана катышат. Мындай көрүнүштү жокко чыгаруу үчүн депутат Исхак Масалиев атайын нормаларды киргизүүнү сунуш кылды. Аталган демилгеге ылайык эл өкүлдөрү жыйындарга катышпай турган болсо, анын себебин айтышы зарыл. Куда сактасын, но чтобы... Бирок эгер жаманчылык болуп, кимдир бирөө жакындарына көз көрсөтө турган болсо, бул жүйөлүү себеп. Андай учурда уруксат берилиш керек. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын айтымында өлкөбүздө депутаттардын ишин тескейтүүчү атайын ыкмалар жок. Они поехали, например, в Каракол. Айрым депутаттар ар кандай аймактарды кыдырып келишет. Бирок ал тууралуу эч кандай жыйынтык чыгарууга отчетторду беришпейт. Андай көрүнүштөрдү 5 бармактык кыдыруу деп коебуз. Жогорку кеңештин сайтында комитеттик жана палаталык жыйындарга катышпай калган депутаттардын тизмеси чыгып, алардын эмне себептен келбей калгандыгы тууралуу маалымат берилет. Аталган себептердин көпчүлүгү жумуштук иш-сапар жана ден соолукка байланыштуу. Аймактарды кыдыруу менен эле бирге депутаттар чет мамлекеттерден тажрыйба алууну туура көрүшөт. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрүнө жаза чечимдерин чыгаруу аракети профилдик комитет тарабынан жогорку кеңештин регламентине жараша аныкталат. Ал эми депутаттын жоопкерчилиги спикер тарабынан көзөмөлдөнөт. Сүлүктүү шаарындагы шахталарда 2 күн катар менен адам өмүрүн алган окуялар катталууда. 9 январда 17 жаштагы улан көз жумса, онунда көмүр казып жүргөн 49 жаштагы дагы бир жаран жарыктык менен кош айтышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык, каза болгон Сүлүктүү шаарынын тургунунун Райымберди шахтасында көмүр казып жаткан учурда уранды басып калган. 9 январдагы кырсык Белес 1 шахтасында катталып, өзүн билемдик менен көмүр казып жүргөн 17 жаштагы уланды каза болгон. Акыркы 1 айда республикадагы шахталарда 6 адам каза болгон. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция коопсуздук эрежелеринин сакталбаганы курмандыктардын себеби болуп жатканын билдирүүдө. Кененирээк бул багытта аталган мекеменин өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдылдаев менен маектешсек. Саламатсызбы? Учурда көмүр казуучу шахталарда адам өмүрүнө залалын тийгизип, кырсыкка алып келген кырдаалдар көп катталууда. Айтсаңыз, мыйзамсыз көмүр казуу аракеттери Кыргызстанда кимдер тарабынан көзөмөлдөнөт? Эң негизгиси мындай да бүгүнкү күндө мына болуп аткан бөөдө кырсыктардын себебин эң биринчи себеби болуп бул ошол жерде иштеп аткан жанагы инженерно техникалык инженерлердин мекеменин жетекчилеринин тарабынан кетип атат да. Эң негизгиси булар ошолорду ошол жер астындагы көмүрдү казып алуу иштетүү боюнча кетирип аткан кемчиликтер, мыйзамды сактабагандыктары, мыйзамдын эрежелерин, жанагы талаптарын туура аткарбай иш алып барып атышат да бүгүнкү күндө. Анткени себеби ошол жердеги иштетип аткан адистер эмес, болбосо жанагы алып барып иштетип аткан жумушчуларды алар дагы өзүнүн адисин жакшы билбегендиктен, же болбосо жөнөкөй эле тезирээк акча табыш үчүн көчөдөн адамдарды алып келип ошол жерге алып барып иштетип атканы, жанагы мыйзам боюнча жер астында иштетип аткан кезде өздөрүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелердин туура сакталбаганын негизинен ушундай себептер, учурлар көп болуп атат да. Негизинен шахталарда жөнөкөй коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан кырсыкка алып келген окуялар болуп келет. Коопсуздук эрежелердин сакталышына ким жооптуу? Аны бузгандарга кандай чаралар көрүлөт? Эми эң негизгиси мен жана айтып кеттим, жетекчилердин ошол жердеги инженерлик иштеп аткан адистердин шалакылыгынан кетип атат да. Эми ушулардын баарын тең көзөмөлгө алып текшерүү иштери Госэкотехинспекция негизинен биздин башкармалыкка жүктөлгөн да, тармак боюнча. Эми
негизинен алып карасак бүгүнкү күндө Сүлүктүүдө 30тон ашык жанагындай ишкерлер бар да, жер астынан көмүр казып алып аткан. Жана гана айтып кеттик, биз ошол жердеги иштеп аткан ишмерлердин коопсуздукту сактоо эрежелерин текшерүү боюнча биздин бир гана инспектор бар да, Баткен Лейлек анан Сүлүктүү шаары боюнча. Баткен Лейлек району анан Сүлүктүү шаары боюнча. Ошол ал киши жанагы мыйзамдын негизинде иш алып барат да. Мыйзамдын негизинде биз иштеп аткан ошол жердеги ишкерлердин баарын тең планга киргизип, кайсы убакта текшерүүчтөр жүргүзүлөт. Аны деген Минэконом менен макулдашып, анан барып текшерүү иштерин жүргүзөт да. Ошо текшерүү иштерин жүргүзүүнүн алдында мынандай кечеги болуп кеткен Белес 1 деген шахтада текшерүү иштери болгон эмес да бүгүнкү күндө. Анткени ал ишин жаңы эле баштаган мекеме экен да, ишкана. Ошон үчүн андан кийин жанагы биз айтып атпайсызбы, 17 жаштагы көчөдөгү баланы алып келип 9 классты бүтүргөн бала экен. 9 классты бүтүргөн баланы алып келип туруп ошол жердеги көмүр казуу иштерине салып коюп атат да. Мына ушундай нерселердин негизинде жанагындай бөөдө башкалардын көп болуп атышынын себеби ушул да. Ал эми учурда өлкө аймагында канча көмүр шахтасы бар жана алар кимдердин карамагында? Эми бүгүнкү күндө алып карасак, мен так санын айта албайм. Мындай да, жер астынан казып ала турган шахталар бар, жер үстүнөн казып ала турган карьерлер бар. Ошол баарын алып туруп карасак, где-то бир 60-70ке жетип калат го дейм Кыргызстан боюнча. Бул мындай да, лицензияны алып туруп, ошол жерде лицензиянын негизинде иштетилет да. Кээ бирөө лицензияны алып алат да бүгүнкү күндө иштетпейт. Ар кандай бир шарттар менен иштетпей алып жүрөт. Кээ бирөөлөр жаңыдан иштеп баштайт. Мына мен кечеги болуп кеткен окуя жөнүндө айтып атам, Белес 1 боюнча. Белес 1 2014-жылы өзүнүн лицензиясын алганда, а ишти быйыл жаңы эле баштаган да. Ошол сыяктуу лицензиясы бар, канча лицензия экенин мунун баарын мен азыр так айта албайм да. Биздин суроолорго мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдылдаев жооп берди. 11 каналындагы жаңылыктарды улай, кабарлардын кийинки бөлүгүндө. Бириккен Улуттар уюму Ооганстанды дүйнөдөгү эң кооптуу мамлекеттердин бири деп дагы бир жолу жарыялады. Өлкөдө соңку бир күндө 3 теракт катталды. Ысык-Көлдө милиция кызматкери 10 000 сом пара менен кармалды. Кыргыздын фольклорлук жана классикалык музыкасы Нью-Йоркто жаңырат. Эми булар тууралуу толугураак. Ооганстандын ар кайсыл аймагында шейшемби күнү 3 жардыруу катталды. Аль Жазира телеканалдын маалыматы боюнча Кандагар провинциясындагы жардыруудан 11 киши каза таап, дагы 17 адам жаракат алды. Курман болгондордун арасында Бириккен Араб Эмиратынын элчилигинде иштеген 5 кызматкер болгон. Өлкөнүн Ооганстандагы элчиси болсо жаракат алды. Жардыруу Бириккен Араб Эмираттарынын элчисинин аймактын губернатору менен болгон жолугушуусу учурунда катталган. Борбор шаар Кабулдагы терактта акыркы маалыматтар боюнча курман болгондордун саны 50дөн ашты. Жанкешти парламенттин имаратынын жанында өзүн өзү жардырып жиберген. Көп узабай дагы бир жанкешти автоунааны жардырууга үлгүргөн. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Жарылуулар муну менен бүткөн жок. Гилмент провинциясынын түштүгүндө катталган терактта 7 киши набыт болду. Жардыруунун максаты күч кызматкерлери жашаган мейманкана болгону кабарланууда. Бириккен Улуттар уюмунун акыркы маалыматы боюнча Ооганстан мурдагыдай эле дүйнөдөгү эң кооптуу жерлердин бири саналат. 2016-жылдын 9 айында эле чыр-чатактарда каза болгондордун саны 8 000ден ашты. Шашылыш түрдө жардамга муктаждардын саны 9 300 000ден ашат. Бир нече ай мурда курулушу бүткөрүлгөн Ашкабадтын эл аралык аэропортунун имараты чөгө баштады. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазууда. Маалыматтарга ылайык, имараттын коммуникациясы иштен чыгып, айнектери сынган. Аймакта азыр түркиялык курулуш компаниясынын адистери иштеп баштады. Учурда кайсыл имарат тууралуу сөз болуп жатканы жөнүндө маалымат жок. Ал эми курулуш компаниясынын Стамбулдагы баш кеңсеси бул маалыматты четке кагууда. Белгилей кетсек, жаңы эл аралык аэропорт быйыл Түркмөнстандын борбор шаары Ашкабадта өтө турган Азия оюндарына карата курулган. Ысык-Көлдүн Тоң районунда Ички иштер министрлигинин опер кызматкери пара менен кармалды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, милиционер жарандан 50 000 сом талап кылган. 10 январда акча иликтөө иш-чарасын жүргүзүү учурунда райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери 10 000 сом акча каражатын алып жаткан учурда кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду, учурда тергөө иши жүрүүдө.
Кыргыздын фольклордук жана классикалык музыкасы Нью-Йоркто жаңырат. Кыргыз-Америка фондунан кабарлашкандай салтанаттуу кече шаардагы белгилүү Кауфман музыка борборунда өтөт. Иш-чара ушул жылдын 16 мартына белгиленген. Анда Кыргызстан менен Американын жылдыздары пианист Азамат Сыдыков, Кайра Кошоева, Джонатан Левин, комузчулар Перизат Копобаева менен Эльвира Абдиева, опера ырчысы Николетта Ралис жана башка өнөр ээлери көрүүчүлөргө таланттарын тартуулашат. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Аларды Рахматулла Кудайбердиев тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.